улуу чоң хадис туугандар, түшүнүп алыңыздар. Ихлассыз амал кабыл болбогондой эле сүннөткө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга амалдын сырткы көрүнүшү шайкеш дал келмейинче кабыл болбойт. Канчалык жакшы ниетте кылсаңыз да, бирөөнү ээрчисеңиз да, ал өзү жооп берет, менин ишим жок, кыла берем деген болбойт. Такташ керек, сураш керек. Алдан болбосо башкадан сураңыз. Ушунча зикир айт деген барбы? Ушундай сөз келгенби? Ушул учурда айтыш керекпи? Сөздө болобу, амалда болобу? Даиф хадистер, диндеги жок нерселер бүгүнкү күндө сот тармактарда таркалып атат. Диндеги жок. Түшүнүп алыңыздар, жана кээ бир айтып атпайбы? Далил бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман санна сунатан хасана фаамила биха". Кимде ким бир жакшы бир сүннөттү кылган болсо, анан аны ким кылган болсо сол кемеби бара берет деген бул диндеги бар нерсе унутулуп калат адамдарда. Анан ошону биринчилерден болуп кайра жандандырып, эскертип, адамдарга ойготуп, кайра адамдар ошону улап баштайт. Ошол нерсени айтылып атат. Ал эми жок, диндеги жок нерсе эмес. Бул хадистин окуясы ошо Мудар деген уруулары ачкачылыктан бир аз кыйынчылык болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз бүткөндөн кийин адамдарды баян кылып, насаат кылып, ыймандарын ойготуп чакырат. Анан адамдар ошол жерден бири тамагын алып келип баштайт, бири кийимин, бири акчасын алып келип үйүлүп калат. Анан ошондо ошол хадисти айткан. Ким бирөөнү көрүп ээрчитип баштайт да, бирөө шакегин коет, бирөө дагы бир акчасын көрүп, анан аны көрүп башкалар дагы жакшылык иште мен да жарышайын деп умтулат. Садака бар да, динде бар. Эми диндеги жок нерсени кыла турган болсо, сооп таппайт, күнөө табат. Аллахтын ырайымынан айдалат. Анан да эң жаман жери, ошону ким кылса артынан сооп эмес, күнөө, ошол адамга күнөө барып баштайт. Бирдеке десең эле, эми бул эмнеси бар, жакшы ойдо кылып атам да, жүрөгүм таза, оюм таза деген нерсенин баардыгы актабайт. Түшүнүп алсаңыздар эле болду. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху тааала ала хайри халкихи ва ала